Assalamu алейкум, Москвадан мекендештер. Бүгүн Абу Ханифа диний илим борборундагы келечектеги талкуубуз, китеп талкуубуз. Бул талкууда соңку дем китебин талкууламакчыбыз. Бүгүн биздин конокто Гүлназ эжекебиз жана Гүлбик эжекебиз китептен эмне маалымат алган айтып бермекчи. Assalamu алейкум сиздерге, амансыздарбы деген. Алейкум ассалам. Кандайсыздар, амансыздарбы? Анда эмесе бул соңку дем китеп талкуубузду баштайлы. Китептен эмне маалымат алдыңыздар, ошолорду жеткизип бересиздерби? Мен китептен мисалы соңку дем китеби чындыгында башында такыр кызыккан эмес болчумун. Кийин эле бул китепти окуп өзүмө кандай таасир ала алдым. Бир динден чыккан эле динден кабары жок бир кыз динге кызмат кылган, бир жөнөкөй эле инсанга ашык болуп калат, ушунчалык ашык болот. Анын артынан ислам динин кабыл алат да, чыныгы бактылуулук бул ислам дининде экенин түшүнүп жетет. Ал инсан үчүн, ал баланын аты Мустафа болот да. Ал Мустафа үчүн ал кыз баарына даяр болот. Бир инсан үчүн өзүнүн баарын берүүгө, өзүнүн ата-энесине кандай десем, ошол инсанга чын дүйнө, чын жүрөктөн ашык болгонун жеткизип берүүгө, кыскача айтканда ошол инсан үчүн баарына даяр болгон. Там негизинен ал ислам дининен кабары жок, обычный эле бир кыз болот. Анан ошол баланы деп, ошол ислам динин кабыл алат. Мен таасир берген жери ошол жер болду мага. Илкай менен Мустафа деп айтып кетти. Ошол бала менен кыз кантип жолукканын айтып бериңизчи. Кызык болуп атат. Негизи эле соңку дем китебин окуп чыктым мен. Ошо бул Илкай менен Мустафа негизги каармандар. Булардын жолугушуусу деген Илкай деген бул студент кыз болот. Мында ошол башка шаарда жүрүп, студент болуп окуп жүргөн кезде ошол жатаканасынан өрт чыгат дагы. Анан бул кыз жолдо баратып ошол бир кичинекей үйгө жолугуп калат. Ошол жерде эсин жоготуп, ал жерден бир аял чыгып, ал кызды үйүнө алып келип жардам берип, ушунчалык мээрим төгүп, баягы кызды ушунчалык карайт. Ал эми коруп калган болот да. Ошентип Фатима деген аял болот. Ошентип ошол үйдө Мустафа ошол аялдын баласы болот да. Ошол жерде ага кылган мамилесин көрүп, баласы дагы ошол жерде көрөт кыздычы. Жакшына учурашып, анан ушунчалык кыз мээрим көрбөгөн кыз болот да. Эми баардык жактан байлык жагынан болот, анан бирок ушу бактылуулукту издеп жүргөн кыз болот. Мээримге тойбогон кыз болгон үчүн ушунчалык баягы адамдардын кылган ушундай мамилесинен ушунчалык өзүнө жакын алып, баягы адамдарды, баягы Мустафа деген балага бир көргөндө ашык болуп калат. Негизинен биринчи жолугушуусу ошол жерде болот, экөөнүн жолугушуусучу. Кечиресиз, сизге суроо берсем болобу? Сиз азыр айтып кеттиңиз, Фатима эне мээрим көрсөттү деп. Ошол Илкай өзүнүн ата-энесинен ошол Фатима энеден көргөн мээримди көрө алганбы? Жок, көрө алган эмес. Ошон үчүн бул байдын кызы болгон үчүн буга акча жагынан эле ата-энеси акча жагынан каржылап, буларга эч кандай эми акчаны бердим, башка нерсеси дагы бар, кызымдын бүт жагы бар деп. Эми бул негизинен динге барып такалат. Баарын акча менен өлчөгөн болот. Акча менен өлчөп жүргөн үчүн ата-энесинен андай мээримди көрбөй издеп жүрүп, ушул жактан табат мээримди. Бир суроом бар болчу. Илкай менен апасы экөө бир түш көрөт экен. Ал жерин бир аз китепти окуп чыккан болчумун. Ошондо бир түш көрүп, түшүндө эмнени көрдү, айтып бере аласызбы? Макул, негизинен ошол күнү Илкай кечинде жатат уйкуга, анан уктап бир түш көрөт да, түшүндө аябай мындай бизде жер титирөөлөр козголгон болот го. Жанында да апасы деле болот да, Илкай мененчи тополоң болот, тияктан үйлөр кулап атат, этажга үйлөр кулап жатат, сел келип атат, башка болуп атат. Илкай ушунчалык коркуп кетет. Анан жанында атасы дагы болот да. Илкайдын атасы мындай динден кабары жок, апасы деле динден кабары жок инсан болот, бирок атасынчалык болбойт да. Анан ошол жерде үчөө мындай ушунчалык коркконунан Илкай менен апасы Алла Тааладан жалбарып суранат. Алла Таалам бизди куткара көр, ушул жерден өзүнүн кереметин көрсөтүп, бизди ушул жерден куткара көр дейт. Ошол жерде дагы атасы деле ошентип айтат, бирок чын жүрөктөн айтпайт. Себеби Алла Таалага ишенбейт. Динден чыккан, динден кабары жок адам кантип чын жүрөктөн ниет кылсын турабы? Ошол жерде атасы бирок чын жүрөктөн ниет кылбайт да, анан Алла Таалага жакпаган иштерди кылып жүргөн болот убагында. Ошол учурда асмандан бир кандайдыр
ат сыяктуу бирдеме келип ошол козгоп апасы Илкай менен апасынын жанына келет да ошолчу келип Илкай менен апасын алып кетет да Илкай ыйлайт менин атам калды сыяктуу атам алып кетели болбосо азыр жер көчкүдө атам деле калып кетет десе атаң ушул жерде калат бизге Алла Таалам буйруган ушул эле жерди ушул экөөнү эле алып кел деп ошол жерде экөөнү алып келет. Вот анан ошентип ал жакта дагы неме болот алып кеткенден кийин анан ойгонот да көрсө ал түшү болот бирок ойгонгону ошол эле окуялар болуп аткан болот ыйлап сыртка чыкса апасы дагы эме болуп аткан болот кыз айтат апа коюңуз азыр бул окуялар өтүп кетет убактынчалуу эле десем эмнеге убактынчалуу мен да ушул түштү көрбөдүмбү дагы ошол түшүмдөй болуп атпайбы деп айтат. Бул жерде ошол Илкай менен апасы бирдей түш көргөнүнүн себеби кандай десем өзүнө Алла Таалага ошол түштү көргөндөн кийин апасы дагы ислам динине кирет да бирок ага атасы каршы болот бирок ошол учурда деле атасы ислам динин кабыл албай Алла Таалага ишенбей дагы да өзүнүн ишин улантып кете берет да. Огуна апасы менен кыз да ислам динин кабыл алат экен да. Ооба атасы ошол ал ислам динин кабыл алат бирок чын жүрөктөн эмес. Халид Эртугрул бул эмне үчүн соңку деп атаптыр китептин атын? Соңку деп. Эмне үчүн атаптыр соңку деп? Негизинен менин оюм боюнча соңку дем деп аталып калган себеби азыр деле мисалы үчүн түш көргөндө түшүндө эми дүйнө бүтүп атпайбы? Акыркы демини түш көрүп анан баары бир күн өлөт экенбиз деп апасы деле кыз деле ойлонуп атпайбы бул дүйнөгө эмнеге келдик депчи. Анан ошо эми соңку демибизге чейин жеткирбей ага чейин тобо кылып Кудайдын ыраазычылыгын таап ушу туура жолдо жүрөлү деген немеде жазган го деп ойлойм мен. Мен да өз оюмду айта кетейин андай. Бул китептин аягына чейин окуган болсок, Мустафа ошол Мединага баргандан кийин, Меккеге баргандан кийин бир мечитке барып, ошол Илкай экөө турмуш курушат, анан мечитке намаз окуган барганда ошол мечитте саждада жан берет да. Мен соңку дем деп мына ушуну элестеттим, ушуну мааниге алып айтканбы депчи. Ошол саждада турган жеринен эле жан берет, Алла Таалага аманатын тапшырат. Мен ушуну соңку дем деп элестеттим китептин негизинен. Соңку алган демибиз маанилүү да, биз кандай өлүшүбүз. Кудайым баарыбызга эле ушундай өлүмдү насип кылсын. Ошол сажданын үстүндө өлгөн үчүн дагы ушундай аталып калышы мүмкүн. Соңку демибизге чейин эртең алам да же эртең кылсам болот да деп жүрө бербесен эртеңди күтүп, балким биз эртең барбызбы жокпузбу, убактыбыз барында ошол Алла Тааланын ыраазычылыгын алышка болушунча аракет кылышыбыз керек. Анда чоң рахмат силерге. Бүгүн соңку дем китебиз талкуусунун аягына келип жетти го дейм. Анда эмесе китеп талкуубуз бүгүн аягына келип жетти. Абу Ханифа диний илим борборунан бир аз силерге чакан биреттерибиз бар болчу. Тапшырганыңызга уруксат этиңиздер. Рахмат. Кийинки талкуубузга Зиретти Фатима энебиз коймокчубуз. Ушудан дагы окуп бир аз өздөрү маалымат алып бизге жеткизесиздер деген ойдобуз. Келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуздар. Рахмат сизге дагы. Рахмат.